Эми ушуну айтып берейин. Бизге мага канча төлөп беришти. Кечиресиз. Сыр болбосо азыр айтам. Сыр болбосо мындай айтам. Мага бир сом эч ким төлөгөн жок. Себеби биринчиден мен жүрөгүм менен элим үчүн келдим. Тескерисинче ушул жерде уюштургандарга көп эле доллар төлөгөндүр. Себеби айтарым. Мындайда логикага сыйбаган нерсе, балдар, жаштар келечекте бул аялдардын укуктарын жөнүндө мен айттым. Бирок анын артында турган тескери жат нерсени колдогон үчүн чыкканыңар бул кандай? Буга мындай жооп берем. Аялдын функциясы эне. Сиздин да энеңиз бар. Менин да энем бар. Демек мен энемдин тарбиясын көргөм. Кичикей кезден менин энем тамганды үйрөткөн, жазганды үйрөткөн, тамак ичкенди үйрөткөн, басканды үйрөткөн. Анда эмесе мен азыр аялымды иштетип койсом, менин балдарыма анын баарын ким үйрөтөт? Жок, мындайда жок, уксаңыз, менин жубайым. Ал дагы түшүнүктүү жубайым. Мага тиер менен өзү айткан, сиз мени багасыз деп. Албетте дедим. Ушул эле кеп. Кордук, зомбулук менин үйүмөн издебей эле койгула. Туура. Ламайке, ушундай акцияларга бирөө акча төлөп атат деп ойлойсуз. Эми мындай кайра эле далили жок сүйлөй албайм. Бирок кандайдыр бир жүрөктө мындай силердин барыңарды жамандагым келбейт. Мындайча айтканда мындайда мен деле пендемин. Мага деле мен деле эңсегеним бар, бир чоң там салып алсам, байлыгым жок, анчалык деле бай эмесмин. Бирок ушул жака келип, мен силерге айтпайм, балким башчыларыңарбы чоң акча алып бир там салабыз деп, мындайча айтканда бул кичине болсо дагы саткынчылыкка жатат. Себеби кайра эле мен эмнеге муну айткым келет, баягы улуттук музейде, биздин музейде изобразительное искусствода өткөргөн негизи акция бул өтө туура эмес көрүнүш болгон. Себеби кыргыз кызы эч качан жылаңачтанган эмес. Жылаңачтанган да болбойт. Бул уят нерсе. Мына жана эле уят деп кыйкырдыңар. Кандай дейсиз? Кечиресиз, бул деген сырдуу дүйнө. Бала каяктан пайда болорун ар бирөөңөр билесиз. Бирок ушунчалык уксаңыз, жок, уксаңыз, бала кайдан пайда болот менен укуктарга каршылык деген бул тескери бир суроо болуп атат да. Провокация болуп атат. Себеби музейден пайда болмок. Бала кайдан болот? Бала албетте эненин бурсагынан пайда болот. Туурабы? Туура. Анда эмесе жооп берсем болдубу? Аялдын укуктары боюнча Оозун бирок атат, суу берсеңер жакшы болот эле. Толкундаганда оозун суу сурасаң суу бербейсиз. Бисмилlah. Сейчас он это. Çok rahmat, Allah razı olsun. Жетті ана. азыр эми ыр түрүндө айтам дебесиңби? Жүрөк түрүндө айткандай айттым, туура түшүнгөнүңөргө рахмат. Дагы бир жолу эскертип кетейин. Айланайын кыргыздарым. Кыргызстан, мен мындайда, мен бүгүнкү күндү ойлогон жерим жок. Мен эртеңки Кыргызстанды ойлойм. Мен ар бир жазган ырымды эртеңки кыргыз үчүн жазам. Ошол себептен силер бияка келдиңер, чогулдуңар. Мейли анча-мынча пул алдыңар. Кандай болсо дагы силер бияктасыңар. Бирок кичине жүрөгүңөрдөн чечим чыгарып койгула. Менин балам, жөн эле ойду киргизип койгула. Менин балам бир күнү неберем бу келсе, ата кечирип кой, мен мондай болуп калдым, бир баланы сүйүп калдым дегенде, ошондо ушул күндү эстеп, кандай чечим чыгарасың?
ошол эле кеп да. Бул очень даже причем да. Себеби жок, права женщин дегенде мен айтып бердим. Права женщины это самое главное. Права женщины я сказал. Формулировка права женщин это права матери. Эненин укугу деген бул права женщин. Биз энебизди кандай сыйлайбыз, ошондой эле карындаштарыбызды, кыздарыбызды сыйлашыбыз керек. Анда эмесе кичине үзүндү. Уассаламу алейкум мени сүйгөн халкым. Эне тилге салыштырган барбы жерде алтын. Каза албайсың, таба албайсың. Жүрөгүңө каттым. Чалып сүйлөп көңгөнүңдөн тилиңди жукарттым. Мен баягы эле жигитмин кийип жүргөн маска. Татаулан менин атым турак жай кабак. Жүрөм мен араң арда жеңил басып чарчабай. Маршруткадан орун ээлеп эң аягын тандамай. Көрүп жүрөм не болду? Билип жүрөм неге? Мен кичине кеңеш айтсам кек сактабай ичиңе. Өзүм эле көрүп турган айткан нерсе ичимде. Жаңылыктай кабыл алдым ичиме. Шама согуп жатсага туш тутам. Өтүп кетсек аман эсен бул кыштан терип жүрөм. Ай астагфираллах, унутуп калдым. Сүрдөтүп ийдиңер. Азыр башка сүрдөметейин. Муну кесип болсуңар. Мен кыргызмын таластан, ордо курган манасхан, элим бүтүн болсун деп, барын тегиз караган. Мен оштомун, кыргызмын, ак буранын боюнда, алайылыктар калканым сууланмайын тоң коюнда.